Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар, биз силер менен бүгүн кыргыз тили сабагын өтөбүз. Сабакты мен силерге Элзат Абасан кызы Эжекең өтөм. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы кыргыз тилинин үндөштүк закону, закон сингармонизма. Бул сабак биринчи курстардын М1, МС1, МС2, МС3, МС4 группалары үчүн. Биз алгач үндөштүк закону туурасында сөз кылаардан мурда сингармонизм деген эмне экендигине токтолуп кетели. Сингармонизм бул грек тилинен алынган сөз. Бизче которгондо син үн дегенди, ал эми гармония окшошуу дегенди түшүндүрөт. Биздин сүйлөө кебибизде тыбыштардын биринин артынан экинчиси ээрчишип, окшошуп, бири-бирине үндөшүп айтылышы сингармонизм, башкача айтканда үндөштүк закону деп аталат. Кыргыз тилинде үндөшүү тил күйүсүнө карай, анан эрин күйүсүнө карай болуп экиге бөлүнүп үндөшөт. Биз ушул жерден мисалды айтаардан мурда мен өткөн сабакта силерге үндүү жана үнсүз тыбыштар деген сабакты өткөм. Ошол жерде айткам, үндүү тыбыштар тил күйүсүнө карай жоон ичке, эрин күйүсүнө карай эринчил, эринсиз болуп бөлүнөт деп. Ошону силер ушул сингармонизм закону туурасында сабактан башынан аягына чейин эсиңерге толук түйүп алышыңар керек. Эгерде аны билбесеңер силер, анда могу сингармонизм законун өздөштүрүү силер үчүн абдан кыйын болуп калат. Эми мисалды айталы. Мен жер деген сөздү ала турган болсом, ал сөзгө лаш, лар, быз, дын деген мүчөлөрдү улай турган болсом, биз айтканда же жазганда, мисалы, жер лашларыбыздын деп айтпайбыз да. Биз айтканда же жазганда жердештерибиздин деп айтабыз. Мына ушул жерде сингармонизм закону болду. Кандайча болду? Жер деген сөздөгү тыбышы ичке үндүү, тил күйүсүнө карай. Ал эми эрин күйүсүнө карай эринсиз, дегенде эриндерибиз эч кандай өзгөрүүгө учурабайт. Ошол тыбышына карап башка уланган мүчөлөрдөгү баардык үндүү тыбыштар окшошуп, үндөшүп кетти. Кийинки сөздү үй деген сөзгө мен лар, быз, дын деген сөз мүчөлөрдү улай турган болсом, бүткөндө биз уйларыбыздын деп айтпайбыз да, үйлөрүбүздүн деп айтабыз. Көрдүңөрбү? Үй сөзүндөгү үндүү тыбышы тил күйүсүнө карай ичке, эрин күйүсүнө карай эринчил болуп, эринибиз чормоюп үй деп өзгөрүп атпайбы, эринчил болот. Ошого жараша уланган мүчөлөрдөгү баардык үндүү тыбыштар биринчи үндүгө карата үндөшүп, ээрчип, окшошуп кетти. Үндөштүк закону негизи түрк тилдери үчүн мүнөздүү тыбыштык көрүнүш болуп эсептелинет. Бирок азыркы учурда көпчүлүк түрк тилдеринде үндөшүүнүн тил күйүсүнө карай үндөшүүсү кеңири тараганы менен эрин күйүсүнө карай үндөшүүсү сактала бербейт да көпчүлүк учурда. Ал эми биздин кыргыз тилибизде тил күйүсүнө карай дагы, эрин күйүсүнө карай дагы үндөшүү сакталып толук абдан жакшы өнүккөн. Бул деген кандай натыйжаны берген? Бул деген биздин тилибиздин, кыргыз тилинин уккулуктуулугун арттырат. Биздин сүйлөгөн сөздөрүбүз бири-бирине аябай уйкаш болушун камсыз кылат дагы. Мунун натыйжасында дүйнөдө бир да улутта жок манас баштаган чоң эпостор бизде айтылып, манасчылык, төкмөчүлүк өнөр бизде гана, кыргыздарда гана калыптанып өнүгүп калган. Бул ушул сингармонизм законунун, үндөштүк законунун кыргыз тилинде толук сакталышынын натыйжасында болгон нерсе болуп эсептелинет. Эми биз үндөшүү бир сөз ичиндеги муундардын ортосунда дагы болот. Мисалы, ата, апа, эне, ини, эже деген сөздөрдү ала турган болсок, биринчи турган үндүүгө жараша та дагы кийинки үндүү дагы окшошуп келди. Кийинки апада деле, энеде деле ушундай болуп окшошуп келип атат. Эми мисалы кийинки ала турган болсок, үндөшүү уңгу менен мүчөнүн ортосунда дагы болот. Мындай учурда мисалы эне деген уңгу сөзгө лар мүчөсүн улай турган болсок, биз айтканда же жазганда энелер деп жазабыз. Демек биринчи үндүүгө карата үндүүсү өзгөрүп,
ичке эрип кетти дагы болуп кайтылды. Мисалы тоо деген сөзгө лар мүчөсүн улай турган болсок, биз тоолар деп айтпайбыз, биз тоолор деп айтабыз. Демек биринчи турган о үндүүгө карата мүчөдөгү а үндү о болуп өзгөрүп, үндөшүп, ээрчишип кетти. Зерик деген сөз бар, мындай эмне кыларын билбей зериккен сөз. Ошол сөзгө табыш мүчөсүнүн н мүчөсүн, табыш жөндөмөсүнүн н мүчөсүн улай турган болсок, зерикны дебейбиз биз, зерикти дейбиз. Демек и үндүүлөрүнө карата мүчөдөгү үндүүсү и болуп өзгөрүп, үндөшүп, ээрчишип кетти. Кыргыз тилинде үндөшүү закону экиге бөлүнөт. Биринчиси толук үндөшүү, экинчиси толук эмес үндөшүү. Кайсы учурда толук үндөшүү болот? Мисалы, өмүрдүн деген сөздү ала турган болсок, бул жерде эмне? Биринчи үндүүгө карата кийинки үй болуп уланган мүчөлөрдүн үндүүлөрүнүн бардыгы ичке эринчил болуп өмүрдүн деп өзгөрүп кетти. Мисалы, токойлуу дегенди ала турган болсок, биринчи о үндүүгө карата кийинки келген үндүү тыбыштар окшошуп, ошону ээрчип кетти. Кийинки жакшылык деген сөздү ала турган болсок, ошондой эле биринчи мүчөдөгү а үндүүгө карата кийинки болуп, жоон үндүү жана эринсиз болуп өзгөрүп кетишти. Толук эмес үндөшүү деген кандай болот? Мисалы, шылтоо деген сөздү ала турган болсок, биринчи мүчөдөгү үндүүсү, үндүүсү бул эринсиз болуп атат. Ал эми экинчи мүчөдөгү о үндүүсү бул эринчил болуп атат. Көрдүңөрбү? Толук окшошуп үндөшпөй калды. Андан кийин чайнек деген сөздү ала турган болсок, жоон болуп калды, ал эми нектеги ичке болуп калды. Көрдүңөрбү? Толук үндөшпөй калды. Андан кийин шуңкар деген сөздү ала турган болсок, ошондой эле эринчил болуп атат, ал эми деген эринсиз болуп толук үндөшпөй калды. Эми кыргыз адабий тилинде үндөшүү мыйзамынын бузулган дагы учурлары болот экен да. Бул кайсы учурда көбүнчө кездешет? Бул биздин кыргыз тилибизге башка тилден кабыл алынып келген сөздөрдө үндөшүү закону бузулат. Мисалы, адилет деген сөз бул кыргыз тилине араб тилинен кабыл алынган сөз. Өзүңөргө белгиленип тургандай, мүчөсү бул эмне? Жоон, эринсиз. Кайра мүчөсү ичке эринчил болуп ээчебей калды. Үндөштүк законуна баш ийбей калды. Көрдүңөрбү? Алиппе деген сөз дагы бизге араб тилинен кабыл алынган сөз. Бул жерде дагы мүчөсү жоон, эринсиз болсо, экинчи үндүүсү ичке эринчил болуп, аны ээчибей үндөштүк законун бузду. Айкел деген сөз бул эстелик деген сөздү билдирет. Биринчи мүчөсү дагы деле жоон жана эринсиз болсо, ичке болуп, аны ээчибей калды. Үндөштүк мыйзамын бузду. Демек, үндөштүк мыйзамы бизге башка тилден кабыл алынган сөздөрдө бузулат экен. Кыргыз тилинде ээрчибей турган туруктуу дагы мүчөлөр бар. Мындай мүчөлөр сөзгө уланганда дагы үндөштүк закону сакталбай калат. Мисалы, кор деген мүчө бар. Бул кор мүчөсү өзгөрбөй турган, ээрчибей турган мүчө да. Анан сүт деген сөзгө кор мүчөсүн улай турган болсок, сүткөр эмес, сүткор болуп, кандай болсо ошондой бойдон жазылат. Бул өзгөрбөй турган мүчө. Бул жерде үндөштүк закону бузулду. Жемкор дей турган болсок, жемкөр деген жокмун. Бул жерде дагы жемкор деп кор мүчөсү кандай айтылса ошол бойдон жазылды дагы үндөштүк закону бузулду. Кийинки сөз, мисалы, илимпоз дегенде, поз деген мүчө эч качан өзгөрбөй турган туруктуу мүчө болуп эсептелинет дагы. Илим сөзүнө уланганда илим поз болуп, бул жерде дагы ээрчишүү, үндөшүү закону бузулду. Мына балдар, ушундай биз силер менен бүгүн
кыргыз тилиндеги үндөштүк закону, сингармонизм закону туурасында сөз кылдык. Биз кийинки сабактарды улантыш үчүн силер башынан баштап өтүп келаткан ар бир сабакты эсиңерге салып турушуңар керек. Дептериңерге жазышыңар керек, эрезелерди жатташыңар керек. Эгерде андай болбой турган болсо, улам кийинки сабакты түшүнүү оорлой берет. Ошондуктан мен силерге ийгилик каалайм. Көрүшкөнчө саламатта тургула, кийинки сабакка чейин.